Ошондой эле бул күнү Бакай Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн имараты да капиталдык оңдоп түзөөдөн кийин мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун онлайн катышуусунда ачылды. Райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратын оңдоо үчүн республикалык бюджеттен каражат бөлүнгөн. Мында кызматкерлер үчүн заманбап шарттар түзүлүп, жумуш бөлмөлөрү, жыйындар залы оңдолуп, пластик терезелер, заманбап эшиктер коюлган. Имараттын ичи жана сырткы көрүнүшү кооздолуп, астына асфальт басылып, сапаттык аянтча жасалды. Кызматтык унааларды токтотуучу жай курулду. Имараттын алды көрктөндүрүлүп, гүл көчөттөрү отургузулган. Жергиликтүү тургундар заманбап имаратта иштеген милиция кызматкерлерине ийгиликтерди каалап, калктын тынчтыгы үчүн ыраазычылыктарын билдиришти. Район ачылгандан бери бир да жолу оңдолгон эмес. Эми чынын айтканда, катуу айтып койгондой болбойн, ичи каралбай калганда, мына көрүп турасыңар, жаркыратып, бүт таза, тегереги гүл, берге келсең оорубай да каласың. Кылмыш да болбой калат. Иштеринде ийгилик, баардык эмне кааласа, ошонун баардыгы кабыл болсун да, элибизде тынччылык болсун. 30 жылдан бери карабаудан каралбай, ошол баягы милициялар турган, бирок каржынын жоктугунан эч ремонт болгон эмес, тозулуп кеткен чындыгын айтканда. Бизге элди коргой турган милиция керек, тынчтык керек, биримдик керек. Мындай жаркыраган жаңы имаратта милиция кызматкерлери калкка талыкпастан кызмат кыла беришерин айтышат. Урматтуу президентибиздин, урматтуу министрибиздин жетекчиликтин кулуу астында кыска мөөнөт аралыгында жакшы өздүк курамга шарттар түзүлүү менен жыйынтыктадык. Мурунку абалы жогоруда көрүнүп тургандай ушундай аябай начар абалда болчу. Колдоо алынып, жакшы шарттар түзүлүп, ар бир кызматкер иш бөлмө менен, техникалык база менен, эмеректер менен камсыздалып, райондун жашоочуларына, келген конокторго, тургундарына коопсуздугун кароо менен кылмыштуулукта күрөшүүдө, алдын ала ыкчам иштерди жүргүзүүдө бир топ ыңгайлуу шарттар түзүлүп, жакшы заңыраган чоң шарт түзүлгөн имаратта иш алып барып атабыз. Эки миң алтынчы жылга чейин ушул жерде иштеген өзүмчү. Ошол убакта ал убакта башка эле кабинеттер жылуу ачы, кабинеттердин баарында эч кандай шарт жок болчу. Даже бир моменттер болгон. Ар кимиз өзүбүз кабинеттерге печкаларды коюп, өзүбүз жылытып, сонун мынакей заманбап болуп атат. Кабинеттер, ар биринин өзүнүн кабинеттери бар, кызматтык машиналары бар, кудай буйрса, компьютерлери бар. Азыркы кызматкерлер иштеш керек, башка ошол иштеш керек.